Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу талапкерлер, мен суроо бербейин дедим эле, биздин кесиптештердин суроолоруна берген жоопторуңарга суроолор пайда болуп атат. Чечкиндүүлүк жетишпей атат. Экөөңүздөр тең жооп бериңиздерчи, сиздердин алдыңыздардагы акыйкатчы мыйзам ченемдүү кеттиби? Мыйзам боюнча туура кеттиби? Менин жеке пикиримде, мен муну буга чейин дагы ачык айтып жүргөм. Акыйкатчынын көз карандысыздыгы камсыздалмайынча, чындап, Париж принциптерине жооп бермейинче, бизде адам укугунун сакталышына кепилдик эмес мындай бир шарттардын түзүлүшү күмөн. Мен так суроо бердим. Сиздердин алдыңыздардағы омбудсмен туура кеттиби деп? Менимче каталар бар ал кишинин кызматтан кетиши боюнча. Экс-омбудсмен жогорку кеңеш тарабынан кетирилди, ошондуктан азыркы маалда жогорку кеңеш тарабынан кетирилди. Ошондуктан кандайдыр бир талкууга жатпайт деп ойлойм. Жакшы жооп угулбай атат. Каттуураак сүйлөсөңүздөр, зал тынчыраак. Бакыт сөз угулбай атат. Мына ушундайда так жооп берсеңиздер жакшы болот да. Мыйзам одоно түрдө бузулду. Акыйкатчы өз ыктыяры менен кетип баратканда гана ошондой кетет. Эгер биз анын отчетун жактырбай койсок, автоматтык түрдө кетет. Эгер кайсы бир фракция кетирүү жөнүндө демилге көтөрсө, анда комиссия түзүлүш керек эле. Комиссия түзүлгөн жок. Эгер ушул жагдайды айта албасаңар, кийин кантип иштейсиңер? Барбы жооп, комментарий? Дархан Кенжебаевич, мен айтып атам, каталар болду деп. Андан сырткары, бул жерден эми азыр сиздин сурооңузга жооп бергенде жүрөктүн төрүндө турган сөздөр чыкканда, бул бир аз баа берүүчү эмес тарап болуп калып атам да мен азыр. Бизде тилекке каршы ушундай болуп калды. Так пикирин айткан киши таппай калдың да, күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Ата журт фракциясы демилге көтөрдү кызматтан кетирүү жөнүндө. Комиссияда түзбөй туруп, комитет кетирүү жөнүндө чечим чыгарып берди. Ушул конституцияга, биздин мыйзамга дал келеби деген гана суроону бердим. Бир азбы, көппү, ал Азыркы сурооңузга жок, дал келбейт. Дал келбейт. Мына ошол кызматка баратасыздар азыр. Ошол жерге барганда бала ыйлабасы эмчек бербейт дейт. Сиздер кайсы мыйзам тоскоолдук кылып атат акыйкатчы институтун бекемдөө үчүн? Ошол демилгелерди көтөрүп биз киргизебиз, парламент менен тыгыз иштейбиз деген жоопту бере албай атасыздар да тилекке каршы. Экинчи маселе. Кыргызстандагы балдардын апасынын муздаткычы бар экен, кир жуугучу бар экен, атасынын 2 аты бар экен деп жөлөк пулдарды бербей аткандыгы ошол балдардын укугуна кандай таасир тийгизет? Ошого тиешеси барбы? Бул көйгөй көп жылдан бери келе атат. Муздаткыч эмес, айрым учурлар кездешкен, короонун төрүндөгү дөдө болуп мындай чоңураак жыйылып калган кыкты дагы себеп кылып туруп малың көп экен деп социалдык жөлөк пулдарды бербей койгон учурлар. Бул социалдык теңсиздикти жараткан иш-чара да. Мыйзамда каралган талаптар аткарылышы керек деп эсептейм. Ошо мыйзамда карабай коюп атат да, мыйзамдан алып салып атат да, көпчүлүк кандай добуш берсе ошондой кетип баратат да мыйзам. Мен сиздин пикириңизди сурап атам да, ошол туура алынганбы жогорку кеңеш тарабынан, же социалдык коргоо министрлиги тарабынан деп? Мени колдосоңуздар иштеп көрөйүн, ошол мыйзамдардын баарын анализдеп көрөлү. Кандайдыр бир кемчиликтер болсо, албетте сунуш киргизебиз. Эмне үчүн ушундай суроо жооп процедурасын өткөрүшүбүз керек, урматтуу төрагалар?
Мына ушул жерде кишинин кишилиги, кишинин эмнеге даярдыгы ачык айкын көрүнүп калат. Бүгүн кандай жооп берилип аткан болсо, эртең деле ушундай эле жумуш башталат. Ушундай эле кетет. Тилекке каршы бизде бир аз чечкиндүүлүк жетишпей атат. Мен Бакыт мырза менен бир аз иштешкен билем. Эки жолку парламенттин алдындагы баяндамасында Кыргызстандагы айыпсыз айыптуулардын абакта жаткандыгы жөнүндө кулак кагыш кылган. Ошол жерде кармалып аткандарды каттуу кандайдыр бир кыйноолорго дуушар болуп аткандыгы жөнүндө маалыматтарды кенен тараткан. Мен Бакыт мырза үмүт кылам. Эгерде ошол жерге барып калган болсоңуз, сиздин ыйгарым укуктарыңыз көбүрөөк болот. Сиз ушул жолду улантасыз деп. Жамиля айым, сиз башкы прокуратурада кызмат кылып Рахмат. Адахан Кимзанбаевич, талапкерлер жогорку кеңешке кандай оценка бериш керек? Микрофон күйүс бергилечи. талапкерлер жогорку кеңешке эч кандай баа бергенге укугу жок. Ошону айтып атпайбы, мен сиз айтып атпайсызбы, кандай эме оценка бере аласыз деп. Ошол жерде мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам. Кеп жогорку кеңеш жөнүндө эмес, кеп мыйзам жөнүндө кетип атат. Менин Процедурасы. мыйзам бузулган жок. Регламент менен алып барып атабыз. Ошол ал сиздин пикириңиз. Мен айтып атам, жанакы омбудсменди туура бошоттукпу, бошотподукпу, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам мен аларга. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Закон о правовых нормативных актах Кыргызской Республики, градация законов четко указана. Эгерде мыйзам конституциялык мыйзамга каршы келген болсо, конституциялык мыйзам иштейт. Эгер конституциялык мыйзам конституцияга каршы келсе, конституциянын беренелери түздөн түз колдонууга милдеттүү. Кеп азыр омбудсмен жөнүндө кетип бараткан жок. Кеп биздин регламент жөнүндө кетип бараткан жок. Кеп омбудсмен жөнүндөгү конституциялык мыйзам жөнүндө кетип баратат. Ал жерде көрсөтүлүп атат. Омбудсмен кандай шайланат? Анын орун басарлары кандай шайланат? Анын процедуралары кандай деп. Мына ошол жерде ташка тамга баскандай кылып жазып коюптур. Мыйзам чыгаруу. Жогорку кеңеш омбудсмен шайлоого депутаттардын көпчүлүгү менен шайланат, бирок ошол сан 50ден кем болбошу керек деп турат. Гүл Акматкулдун айтып аткан маселе ушул. Кеп дагы бир жолу айтам мен. Кеп омбудсмен жөнүндө эмес, кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Конституциялык мыйзам жөнүндө кетип баратат. Ошондуктан жанагы биз дайындаган эсеп комиссиясы жыйынтык чыгараардан алдын карап көрүш керек эле. Бүтүндөй бардык эрежелерди карап чыгыш керек эле. Шайланды деп атаардын алдында ошол эрежелерге дал келеби же ошол эреже бузулдубу деп. Кеп ушул жөнүндө кетип баратат. Адахан Кимсанбаевич, омбудсмендики конституционный мыйзам эмес да. Жок, азыркы простой эле мыйзам, конституционный мыйзам эмес. Регламенттагы ошондой мыйзам. Биринчи конституционный мыйзам кабыл алышыбыз керек омбудсмендикин. Анан кийин айтсаңыздар болот да. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Конституциялык мыйзам деген кандай мыйзам болот? Конституцияда көрсөтүлгөн мамлекеттик борбордук кызматтардын бүтүндөй бүт бардыгы мыйзам менен тейлинет. Ошол мыйзамдар конституциялык болуп аталат. Конституциялыкта көрсөтүлгөн институт бу омбудсмен. Демек, омбудсмен жөнүндөгү мыйзам бул автоматтык түрдө конституциялык мыйзам болот. Ал бизге жагабы, жакпайбы, эрежеси ушундай. Ошондой болуп барыш керек. Эгер бирөө баш чайкап андай эмес десе, анда чыксын, айтсын, далилдесин. Ошондой. Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык, жогорку кеңеш конституциялык, өкмөт конституциялык, прокуратура, башкы прокуратура конституциялык, конституциялык сот конституциялык. Мына ошол жерде бардыгы көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын бардыгы жөнүндөгү мыйзам бул конституциялык болуп аталат. Адахан Кимсанбаевич, мен сизге дагы айтып атам. Азыр омбудсмендин мыйзамы конституциялык мыйзам эмес.
Биз мына жогорку кеңеште регламентти канча жолу жиберип атабыз, конституциялык мыйзам болуш керек. Бете коюп келип атпайбы бияка? Мен туура, бирок күчүндө турган мыйзам боюнча омбудсмен. Мен азыркы күчүндө турган мыйзамды айтып атам мен. Ошол күчүндө турган мыйзам. Аларды бирөө кармап отурду, келбей бизге. Күчүндө турган мыйзам боюнча 50ден кем эмес деп турат деп айтып атам мен. 4-чү беренесин карасаңар. Ошону биз жогорку кеңеш талкуулап алалы. Жыйынтык чыгарып алалы. Эртең омбудсмен арсар болбосун, ара жолдо калбасын, ар кандай пикирлер жаратылбасын. Жена Цезаря должна быть вне подозрения. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округу, Дастанбек Жумабеков. Бул жерде бир аз Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.